Акча чогулт деген сөз бул мурда Салайдын авазы бар малында сөз болгон бул. $400 ар бир точка топтосун, архитектурадан рухсат болот, ошондо мэриядан рухсат болот, бардык иштеп калат деген да. Бирок ошо маалда ошондой болбоду. Элде акча жок, $400 деген 28 000 акчаны ким берет? Эл өзү 50-60 000 менен через банк иштеп атса, кантип болор акча берет? Берген жок. Ошондон кийин бир күндө 30 милицияны алып келди, Салайдын авазыптын бар малында болду бул. Уже 1 жыл болуп атат да, бардык точкаларды жаап салды. 1 жыл мурда бардыгын тазалаганда ham бул 2 бутка кеткен жок. Ничен кетпеди? Мен кошунасымын, азыркы мэрдин деди. Мен төраганын кошунасымын, мен эч ким албайт, мен кетпейм деди. Действительно, бизди контейнерди бияка каратып буруп салды, тескери кылып, биздин алдыбызды ушул жерге чейин тосту. Меники тосулбаса ham болот деди, бирок мэриядагылар айтты, эже бияка каратасыз деди. Макул, мен бияка караттым. Мэриянын сөзүн, мыйзамды бузбайын, ушулар эмне десе ошол деп. Бирок ошо маалда ham ажынын 2 контейнери кеткен жок, турду. Ошо маалда деле эми тополон болгондон кийин ошо маалда анын бажы өзүнөн сөз чыгарды. Мэрге акча топтоп атабыз деди. Эмнеге десек, мына жерде ар бир точкага деди 50 000 акча деди. Бул жөнүндө биз кайрылганбыз. 22 адамдын атынан. Бул жанагы көптөн бери келаткан мындай бир ушак болбогон нерсе да. Мен ачык айтайын силерге баарыңызга. Себеп дегенде ошол эле катта мына кайрылып атат булар. Мен кыска керектүү гана жерин окуп берейин силерге. Биз Ленин көчөсүндө жайгашкан Кыргызстан магазин алдындагы 22 соода точкасында иштейт элек. 2018-жылдын 3-январь күнү мэрия тарабынан эч кандай орчунду себепсиз жаап салышты дейт. Себеби ошол учурда мэр болуп иштеген азыркы убакта абакта отурган Салайдын Авазов өзүнүн кол астында иштеген адамдар аркылуу ар бир соода түйүнөн $400 суратат дейт. Бирок күнүмдүк оокат үчүн ар кайсы банктан насия алып, биз андай акчаны бере алган жокпуз. Тиги бул ошондуктан бир эле заматта 30-40 милиция келип, 1 сааттын ичинде бизди жаап салды дейт. Мына мен эми бул арыздын негизинде мен буну иликтеп чыктым да. Анан мен жооп берип атам. Сиздердин жазган катыңыздарды карап чыгып, сиздер, мен керектүү гана жерин окуп берейин сиздерге. Сиздер соода кылган жер тилкеси автоунаалар токтотуучу жай катарында иштетүүгө уруксат берилген. Бирок шаар мэриясынын алдында муниципалдык менчикти башкаруу башкарма адистери тарабынан бир нече жолу озек эскертүү берилгендигине карабай, ишкерлер тарабынан өз алдынча темир тосмолорду бузуп, соода түйүндөрүн ачып алып, шаардын Борбору көчөсүн көркүн бузуп, депутаттардын шаардык кеңешин 2015-жылдын 14-апрелинде кезектеги 22-сессиянын номер 9-токтому негизинде шаардын аймактарын абаттуу, тазалыкты жана санитардык абалын жашылдандыруу эрежелерин ишкерлер тарабынан одоно бузууга жол берилгендиги үчүн Ленин көчөсүндө жайгашкан Кыргызстан магазин алдында 22 соода түйүндөрү жабылган. Бул жер мэриянын жери эмес. Бүгүнкү күндө ошол турган иштеп аткан жер бул жеке менчик жер. Мэрия жеке менчик жерге барып, сен тигини кыл, муну кыл, биз андай укук жок бизде. Сиздер билесиздер, азыр мен мына тийиштүү адистерди да чакырдым. Азыр сиздер менен керек болсо кошулуп ошол жерге чогуу да барайын. Силер менен чогуу көргөзөйүн, эмне себептен бул маселе жаралды. Решеткасы менен тосулуп, мына ушунун баары аркы бети турат. Мага келишкен ушул жерге уруксат берсеңиз, биз ушуну тиги Шалбазар базарга чейин ушундай туруп улап, могу решеткаларды бузайлы деген. Ошондой кылып дагын коелу дегенден биз уруксат берген эмеспиз. Жок, андай болбойт. Кимдир бирөөсүнө уруксат бер, кимдир бирөөсүнө уруксат бер, андай болбойт. Мыйзам баарына бирдей. Мына ушул жерден мына базарга кеткен эң негизги көчө Асман көпүрөдөн өтүп базарга ушул жер менен кирет элдин баардыгы. Бул жерде биз брусчатканы мону 2019-жылдын бюджетинен карап, жаңылап ушул брусчатканы оңгойлу, ушул жерди иретке келтирели деген бир топ иш пландарыбыз бар. Анан иш кылалы десең, жаманатты кылып тыйын сурады, бербей койду менен ошон үчүн алдым жабып атат деген. Бул эми чындыкка ошпогон көрүнүш да.